Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте куттуу Рамазан. Жана биз бүгүн өзбек ашканасынын ичинен ханум деген тамакты жасайт экенбиз. Биз муну жеп эле жүрүптүрүбүз, бирок атын башкача жеп туруптүрүбүз. Ал эми бүгүн бизге аны жасап берүү үчүн Айтолкун келген. Айтолкун, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Атым Айтолкун. Бүгүн биз эң эле өзбек ашканасынын белгилүү тамактарынын бири ханум тамагын даярдайбыз. Ханум бул биз эле билип Ага, эмне керек? Керектүү азыктар? Камырын даярдайбыз биринчи эң алгач. Камырга un, суу, анан фарштын начинкасын даярдайбыз. Картошка, пияз, андан кийин өзүнчө соусун даярдап алабыз. Соус үчүн томат менен. Уламышын айтып, анан бизге камыр жүрө берсең болот анда эмесе. Ханум деген негизи бул биздеги ханым тектүү аял, сулуу аял же ушундай аялдарга тиешелүү болуп айтылат экен. Бираз туз кошуп алалы. Негизи бул мурда сыйлуу конокторго же хандын аялдарына даярдалчу экен. Негизи уламыштарына караганда мындай деп айтылат: бир аскер үйүнө күтүүсүздөн конокторун, досторун чакырып калып, аялына айтпайт экен. Ошол учурда аялы эмне тамак жасаарын билбей, бирок манты жасагысы келип, ойлонуп отуруп ошол камырды жука кылып жайып, аны фаршын салып, ичине рулет сыяктуу ороп, аны бөлүктөргө бөлүп, андан кийин бул касканга салып, манты касканга салып бышырат экен. Андан кийин бышкандан кийин бөлүктөргө бөлүп, атайын томат уламышы боюнча ошондой турбайбы? Үйүнө дагы бирөө айтпай конок чакырып коюп, анан байкуш кожойке ойлоп таптырда бул тамакты. Күйөөсү аялынын шамдагы айлыгына жана тамактын даамдуулугуна суктанып, таң калып, бул менин ханымымдын тамагы деп аталып калган экен. Ошол үчүн ханым деп аталып калыптыр деп айтылат. Демек, буга биз ханымды даярдаш үчүн алгач камыр жуулуруп алат экенбиз. Камырыбыз кандай болуш керек? Катуу болуш керекпи? Негизи камыры биз мантыга жасагандай эле камыр даярдап алабыз. Бираз катуу, жайылганга жакшы болуш үчүн. Катуураак кылып жууруп алабыз. 600 грамм унга 400 грамм суу кошуп камырын даярдап алабыз азыр биз. Анан камырды тыныктырат окшойбуз, Анан бир сааттай камырды тыныктырып коюшубуз керек. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер өзүңүздөр көргөндөй бүгүн биз өзбек ашканасынын ханум тамагын жасаганга баштадык. Жана азыр алгач камырыбызды жууруп атабыз. Андан соң аны кандай болуп жасалат экен биздин программабыз аягына чейин көрсөңүздөр маалымат ала аласыздар деген ишеничтебиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн өзбек ашканасында ханум тамагын жасап жатабыз. Жана алгач биз камырыбызды жууруп, тыныктырууга жөнөтүп койдук. Ал эми азыр болсо анын ичине эмне керектелет? Ошол экелерди даярдап алалы. Кеттик анда эмесе, Айтолкун. Биз картошка менен пияз менен даярдайбыз. Картошкабызды чоркадан өткөрүп алалы. Негизи колдо тураса деле болот, бирок биз бат болуш үчүн чоркадан өткөрүп алсак дагы да жакшы, майда туралат. Бул дагы убакытты үнөмдөө үчүн жакшы окат экен да. Демек, муну биз чоркадан өткөрүп алсак болот экен, Негизи бул Өзбекстанда ар кандай жасалат экен. Начинкасына кааласа фарш менен, эт менен. Эгер вегетариандар болсо, алар ашкаба кошуп или же капуста менен, сабиз менен да, картошка менен да жасашат. Биз бүгүн ошо картошка менен жасайлы. Картошка, пияз менен жасайт экенбиз. Демек, мунун ичинде мантыдай эле экен да, өзүбүз эмнелер бар болсо ошолорду колдонуп жасайбыз. Мантыдай эле. Убакытты үнөмдөш үчүн биз оромону кылабыз. Мантыга көп убакыт кеткени үчүн оромону атайын ошентип ойлоп табышкан экен. Демек, биз аты эле жагып атат, бул кандай тамак болуш керек деп аябай кызыгып атам. Анда эмесе, биз азыр ичин даярдап алат экенбиз. Картошканы дагы, пиязды дагы майдалап туруп алат экенбиз, Абдан жакшы. Биз фаршыбызды даярдап алдык. Бул коюп туруп, эми биз тыныккан камырыбызды алып, аны жайып баштайлы. Канчалык жукалыкта жайыш керек? Негизи камыр газета окулчудай жука камыр деп айтылат экен. Жука кылып эң эле. Газета окулчудай болгондо бул камырды жайганда астынан газета окуш керек бекен, Экинчи жагы көрүнүп туруш керек дегендей го, майниде өтө жука болуш керек экен. Демек, жука камыр жаят экенбиз азыр, Жакшы жаясызбы камырды? Жакшы эле жайм, жайып жүрөм. Анда эмесе, биз азыр ханум тамагын жасап жатабыз. Жана газета окулчудай кылып жуп-жука болгон камыр жаят экенбиз, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Ал эми бул камырды жакшы жайып алыш үчүн кандайдыр бир сыры барбы? Сен эч кимге айтпаган, бирок бүгүн бизге айтып койчу. Айтолкун, айтып койчу, кандай сыры бар? Негизи сырын деле билбейм, апамдан көрүп үйрөнгөм кандай жайылганын. Ошол бойдон эле жайып келем. Биринчи башында ушундай кол менен бир аз жайып алсак жакшы жайылат. Даярдап алат экенбиз да, ундап. Демек, чын эле жуп-жука газета эмес,
Мен резюмемди да окучудай болуп калды окшойт. Азыр болсо эмне кылып алабыз? Камырыбызды кесип алалы. Кесип даярдап алып Бөлүктөргө бөлүп алалы. Кандай бөлүктөргө кесип алабыз? Сен кесип алабыз десең эле мен Манты сыяктуу кылып, ар бир бөлүктөргө бөлүп, ичине начинкасын, фаршын салып чыгабыз. Мантыга эле окшош, бирок мындай обманка манты турбайбы? Азыр көрөбүз. Демек, биздин ханум деп аталган тамакты азыр көрөбүз. Жупчука жайылган камырды кесип алат экенбиз. Монтип бириктиргенден кийин, анан мунун бетине майлап, анан Өзүнчө соусун даярдайбыз. Коюп койгондон кийин, бышканга койгондон кийин. Жакшы. Ушунчасына сыйпап турсак болчу окшойт да. Мунун бетине азыр эмне кыласың? Жөнөкөй эле бөлүктөргө бөлүп кесип, ичине фарш салып чыгам. Май кошпойбуз. Май сүйкөбөйбүз. Жөн эле азыр мунун ичине ушул боюнча эле. Мен ойлоп атпаймынбы, мындай майлап анан ичине бир нерсе коет экенсиң деп. Бизден касканыбыздын суусу да кайнады окшойт да, бышканга даяр болуп. Эмне кылабыз? Бул жакта фаршты салып алалы ичине. Кантип салабыз? Сиз бул жагын Мен бул жагын карап турайын. бул жагын сизде Жайып турам, сен сала бер. Жайып койдум. Жакка алып туралы. Бул ашыкчасын да коюп туралы. Эми эмне кылабыз? Даяр болгон фаршыбызды ичине салып чыгабыз. Анан муну дагы тиги мантыныкындай кылып түйөбүзбү, кандай кылабыз? Бул жерден көрсөтөйүн. Жөнөкөй эле мындай жабышпай турган кылып, бир аз мантип коебуз. Майда манты сыяктуу болот. Бул оңой экен да, бүктөп ичине салып. Салышы да оңой, оңой. Убакыт да албайт. Камыр жайган эле кыйыныраак болот окшойт, мен үчүн. Демек, ушинтип коюп чыгат экенбиз, Андан кийин сен баарына салып берип кой, мен түйөрөм, сен болсо карсканды майлай берсең болчудай окшойт. Кийинки жасайт окшойбуз. Даяр болот окшойт. Мен Сен карсканды да майлап кое берсең болот. Карсканын астында болот. Сон. Бүгүн көп жакшы нерселерди үйрөнүп атат окшойм мен. Сиз камыр жайган билесизби? Камырды өкүртөм да. Камыр жайганда Кыргызстандын картасындай болуп калат да, менимче жука жайганды үйрөнүшүм керек болот окшойт. Эми буларды кадимкидей эле тизип алабыз, Ооба. Бири-бирине жабышпагандай кылып. Камырды да майлап чыгабыз, бири-бирине жабышып калбаш үчүн. Азыр Аябай жука камыр болгон үчүн ага жабышып калышы мүмкүн. Кантип майлайсың? Суу май менен, өсүмдүк май менен. Суу май менен үстүн майлап чыгабыз. Түшүндүм. Мунун үстүнө да койсом болобу? Ооба. Демек, муну биз азыр кайнап жаткан каскамызга канча мүнөттө бышат? Жарым саат 45 мүнөткө жетпей бышып калат. Камырыбыз жука болгон үчүн этибиз жок. Анда эмесе, кое берсең болот, суу кайнаптыр. Биз ханымыбызды коюп койдук буга. 35 мүнөттөн кийин жолугушабыз. Мантыбызды салып койдук. Жарым сааттын аралыгында бышканга чейин биз ага чейин соусун даярдап алалы. Ханымдын соусун өзгөчө даярдайт окшойбуз, Ооба, өзгөчө болуш керек. Биринчи суу майды куюп, кызытып алалы. Кызып турган сковородкага. Ысык сковородкага биз өсүмдүк майынан куюп алат экенбиз. Андан кийин туурап даярдап койгон, мен туурадым бул пиязды. Пиязды кошуп алабыз. Жарымын кошолу. Эмне керек бул? Канчалык куурулуш керек? Пиязды бир аз кууруп, томатыбызды кошобуз. Мындай кичине куурулушу керек окшойт, жакшыраак болот. Суусу чыгып жок дегенде. Ооба, пияз бир аз. Эми аркан пияз көрүнө калганга чейин куурсак да жакшы болот негизи. Анда ошого чейин кууралып, ичине дагы.
Негизи бул ханымдын визиткасы, бул соусу болот экен. Соус канчалык даярдаганына жараша даамы болот. Демек Соусун даярдаганга өзгөчө маани беришибиз керек. Демек, даяр болуп калды окшойт э. Пияздарыбыз жакшы куурулду. Буга эмне кошобуз? Томатыбызды Томат кошобуз. Томатты жакшы кууруп алабыз, э. Даамы кыйгыл болуп калбаш үчүн. Сен да көп жасайсыңбы? Ханымды. Ханым орома жасайм үйдө көбүнчө. Мантыга убакыт жетпей калган үчүн бат эле орома жасап коебуз үйдө. Бул майда манты деген бар эле, ошого да окшош кетет экен, э? Мен да биринчи көргөндө майда мантыга окшош деп ойлодум, а бирок аталышы башка, бирок анын айырмасы майда мантына пияз кошпойт экен. Биз пияз кошпойдук ага. Анын биз өзгөчөлүгү бул соус болчу, э? Демек ага пиязды томат менен аябай жакшы кууруп алат экенбиз. Өсүмдүк майына. Бираз туздан кошуп. Кааласаңыздар шекер, сахар кошсо да болот. Кичине даамын өзгөчө пикантный кылыш үчүн керек окшойт, э? Шекер кошом десең бул жерде бар. Зере же калемпир кошосузбу? Анын кереги жок негизи. Даамын бузуп коюшу мүмкүн. Канчалык кайнаш керек эми бул? Бираз тыныгып турса болот, манты бышканга чейин. Негизи даяр болду уже, даяр болуп калды. Даяр болуп калды окшойт, э? Анда эмесе соусун даярдап алдык. Ал үчүн биз пиязды кууруп алат экенбиз томат менен, анын үстүнө ушундай суу коюп, кичине кайнатып алат экенбиз. Даяр болду окшойт, э? Соусубуз даяр болду. Мантыбыз да даяр болуп калды окшойт. Анда эмесе биз мантыбызды чыгарып алат окшойбуз, э? Сага жардам берейинби? Чыгарабыз. Мантыбыз Мага капкагын берип кой. ысык, ачып калайын. Немени? Комен алып салайынбы? Ана алып кое бер, кантип чыгарабыз? Колгабың бар экен да. Колгабымен алып салайын. Кол менен алып кое берсең болчудай окшойт. Жакшы майланган үчүн бири-бирине жабышпай, жакшы бышты. Демек, азыр бышкан ханымдардын баардыгын табакка ушинтип жакшынакай кылып түзүп алат экенбиз. Демек, муну биз камырды жуп-жука кылып, астынан газета окулгадай кылып жайып алат экенбиз. Андан соң ичине фаршын салып, кааласаңыз картошка, бүгүн биз картошка менен жасап жатабыз. Ичин салып алат экенбиз дагы. Андан кийин 35-40 мүнөт ошо отко бышырып алабыз. Анан так ушундай кылып жакшы майлагандыгыбыз үчүн бири-бирине жабышпай сонун бышыптыр. Ушинтип чыгарып алабыз, жана биз кыйналып даярдаган соусту азыр кошот окшойбуз, э? Соустар бирине майлап. Негизи соусу жакшы чылашыбыз керек, эки жагын тең. Анда мен сага мындай коюп берейин. Сага оңой болсун, а? Ушинтип майлап чыгат турбайбызбы? Түшүндүм мен. Негизи орозо учурунда көбүнчө вегетариандык ханым даярдашат экен, аш кабак менен ошо. Бат сиңимдүү болуш үчүн жана ток кармайт. Эт болгондо этимди кыйнап ашкатанда кыйнашы мүмкүн, ошон үчүн вегетариандык ханымды көп жасашат. Мунун сыртына ушинтип эң маанилүүсү сен айтып өткөндөй соус турбайбы, э? Соусубузду баарын жакшылап тегиз сүйкөп чыгабыз. Даяр болду окшойт. Эми биз буга даяр болгон пиязыбыз менен Мунун үстү дагы пияз менен
өзүнчө дагы коюш үчүн атайын бир нерсе даярдайт. Кооздук үчүн, ооба. Кооздук үчүн чийки пиязды жана ашкөктү сыйпап алат, аралаштырып алат экенбиз, Кол менен кичине эсип койсоң, соктор үрүнө чыгып. Ошентип ханымыбыз даяр болду. Ооздуп дамдатып көрсөңүз болот. Абдан жакшы экен, маму чыныга өз колуң менен даярдап аябай ресторандарда кандай берет ушундай кылып берип койчу. Мен вилкам калп турап келип алайын. Мен пиязды анча деле жакшы көрбөйм, болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Демек, биз бүгүн сиздер менен биргеликте урматтуу көрөрмандарыбыз, Өзбек ашканасынын эң маанилүү делген, эң мыкты делген тамактарынын бири ханымды даярдадык. Ал үчүн биз камыр жууруп алат экенбиз, камырды жакшынакай жайып алат экенбиз. Анын ичине керектелүүчү картошка жана пиязды майдалап алып, ичине салып, анан ороп, сиздер көргөндөй 4 бурчтук кылып кесип алып, анан мондай буу казанга салып бышырып алат экенбиз 35-40 мүнөт. Андан кийин биз немесин жасайбыз? Соусун даярдап алабыз. Ал үчүн пиязды кууруп алат экенбиз томат менен. Андан соң монтип чыгып, бардыгына жакшынакай кылып монтип даярдайт экенбиз. Ал эми азыр болсо мен сиздерге даамы кандай экендигин айтып берейин. Айтолкун, чоң рахмат. Көп жасайсыңбы? Ооба, көп жасайм негизи, ооба. Аябай көп жасайсың. Аябай соңдо көп жасайм. Көрүп көрө элеми? Чын башкача экен бу. Соусунан ушундай өзгөчө даам берет окшойт. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, сиздер менен биргеликте бүгүн ханым тамагын жасадык. Тамагыңыздар таттуу болсун, кармаган ороңуз оңуздар кабыл болсун.